Аллахым бизди ушундай сүйүү менен жараткан экен. Ар бир мүчөбүздү, ар бир кан тамырыбызды, ар бир могу мээбиздеги нейронду ушундай кылдаттык менен жараткан. Мына эң кичи жаңы эле жыл сайын окумуштуулар улам биздин денебизди изилдеп, чоң ачууларды алып келип атышат да, өзүбүздү субханаллах изилдеп бүтө албай жатабыз. Аллахым жөн эле бизди жаратып койбостон ушул планетаны бизге берген. Күндү берген, түндү берген, жазды берген, күздү берген. Өзүнө ибадат кылуу үчүн болгон шарттын баарын ушул планетада бизге түзүп берген. Кантип жашашты бүт эрежелерди өзүнүн ыйык китебинде бизге айтып кеткен. Ошол эле учурда биздин алсыз экенибизди билип, түндү бизге эс алуу үчүн берген. Денебизди, мээбизди, жан дүйнөбүздү эс алсын деп бизге Аллах Таалам уйкуну буйруган. Уйку адам үчүн мааниси боюнча үчүнчү орунда турат. Биринчи орунда аба турат экен. Абасыз адам 3-5 мүнөт жашай алат экен. Көп болсо 10 мүнөткө чейин барышы мүмкүн. Андан кийин экинчиси суу турат. Билебиз, суу турат. Суусуз адам 3 күндөн 8 күнгө чейин жашай алат экен. Ал эми уйкусуз адам 5-6 күнү көз жумат экен. Тилекке каршы биз адамдар өзүбүздүн эң керектүү ресурсубузду баалабайбыз. Түнкү уйку сааттарын болушунча эң акыркы планга жылдырабыз. Организмди стресске учуратабыз. Уйку сааттары бул эң керектүү, эң маанилүү, эң баалуу ресурс. Бул абдан маанилүү нерсе. Аны биз сарамжалдуу сакташыбыз керек. Чоң бир гормон бул кортизол. Бул стресс гормону. Бул башкача иштейт. Бул стресс гормону бизге энергия берчү. Биз күндүз өзүбүздү жакшы сезип жүрүш үчүн гормон стресса деп коет. Бул тескеринче эртең менен пайда болот. Баягы биз багымдатка турганда, ошондо Аллахым ушундай болушунун баарын иликтеп берип кеткен да бизге. Ошол моментте баягы кортизол көтөрүлөт. Бизге энергия болуш керек да. А түнү ал азайыш керек. Биз эс алыш керек. А биз түн ичинде Инстаграмда отура берсек, кыздар, баягы кортизол азайбай калды да, биз уктабай калдык. А эртең менен ал кортизол дагы көбөйөт. Анан элестинип анан кийин жүрө беребиз да. Анан ошондон анан кийин биз организмибиз ойго төрдөн стресске кабыл болуп, баягы надпочечник деп коет, ошолорубуз бүт органдын баарына аябай таасир берет да. Ошон үчүн биз стрессти өзүбүз азайтыш керек. Ой, азыр стресс көп, стресс өзүбүздө. Биз ошо жана гормон кортизолду түнү азайтышыбыз керек. Бул гормон азайтпасак, аябай айтып кеттим, аябай көп жаман таасирлерди бериши мүмкүн. Анан дагы бир гормон, бул уже эркектер боюнча айтып кетейин, тестостерон деген гормон. Баарыбыз билебиз, эркектерде көп болот ал. Анан ошону айтып кетем, бул дагы түнү болот. Ошон үчүн кыздар балалуу болобуз десеңер, эжекелер сиңдилер балалуу болобуз десек, жакшы ден соолукта бала болсун десеңер, күйөөлөрүбүздүн ден соолугун карайбыз. Күйөөлөрүбүзгө телефондорду бербейбиз, телевизорду кечки 9-тан көрсөтпөйбүз, уктатабыз. Айтып отурсак, түндүн сырлары көп. Мен уйку жөнүндө кечке эле сүйлөй берем. Азыр ушунун баарын аябай кызыгып айтып жүргөн кезим болуп атат да, изилдеп өзүмчү аттап калдым.
күйөөм менен мамилем оң болуп калды, баягы төрөттөн кийин болуп калат, көп калгам жок эме болчу. Ошолор баары кабылына келип калды. Ошон үчүн сиздер менен ушул нерсени баарыңыздар бөлүшүп атам. Өзүмдүн жашоомун бүт баарын текшерип, анан эми дагы бир нерсе, адам уктап жатканда таңкы саат 4-5-терде медиктердин изилдөөсүнчө инсульт көп болот экен. Инсульт аябай көп болот экен. Эмнеге дегенде, именно ошо таңгамал биздин организм муздайт экен, кан коюлат экен. Анан адам кан коюлганда баягы кан тамыры баары басылдайт да, ошол убакта баягы кичине оору бар адамдар инсульт болуп калат экен да. Эми Аллах таалымды ошол жерден окусаңыздар, ошол инсульт болуп аткан маалда мусулмандар тахажжуд намазына турат. Ошо маалга коюп койгонун карайсыздарбы? Мына субханалла да, адам ошо маалда тура калып, жуунуп, намаз окуганда бүт мүчөлөр кыймылдап, кан тамырлары бат-баттан кан жүгүрүп, кайра баары ордуна калып болуп. Эми ислам менен азыркы медицинаны караганда кантип туура укташ керек деген суроолорго медицина азыр көп жоопторду таап жатса, мусулмандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул эрежелердин баарын өзүнүн сүннөттөрүндө бизге үйрөтүп кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыскача айтканда да караңгыда уктачы, оң тарабы менен жатчы, катуу жерге жатчы, жатарда көп тамак жечү эмес. Ошонун баары бизге үлгү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям витр намазынан кийин уктачы. Ошол үчүн сүннөттү эле кармап жүрсөк, кыздар, ийгиликке жетебиз деп ойлойм иншалла. Эң негизги биздин максат эмнеде? Биздин максат Аллахын берген убактылуу дүйнөдө акыретке сооп жыйнап, бейишке билет алып, татыктуу жашоону сүрүшүбүз керек, туурабы? А бул үчүн бизге ден соолук керек. Денебиз бизге аманат, акысын беришибиз керек. Канчалык биз кымбат кремдерди ишибанбайлы, канчалык жанагы витаминдерди, дарыларды ичпейли, эгерде биз уйкубузду туура жолго салбайын, булардын пайдасы жокко чыгат. Ушул жерде сиздерди кечинде телевизор, телефон, компьютерлердин баарын көрбөгө чакырам. Саат кечки 9-дан кийин телефонду өчүрүүнү суранам. Чыкат кылбайлыбы телефонго кечинде аты өлмөй коюп коюп. Бөлмөнүн телефонун тууралап, капкараңгы кылып, сүннөт менен үй бүлөбүздү уктатканга кыздар, мен сиздерди чакырып кетем иншалла. Уйку бул Аллахтын берген бизге бекер дарысы. Туура болгонун үйрөнөлү, өзүбүздү жакшы карасак, уйкубузду туура кандырса, биз ошондо супсулуу болуп, жаркылдап, жайнап, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, үммөткө, коомго пайда алып келебиз. Ийгиликке жетебиз.